Opana biraz boşanıp gitti. Bismillahirrahmanirrahim. Berekesin besine. Berekesin besine. Ya haydi ya bismillahirrahmanirrahim. Aşağı iyileşken uğra öğret de. O şular haydi diyoruz. Bulgan kaldı değil. Hayır, nabrot şu taza hayır. Kazan juğut tazalap koy dedik. Juğut tazalap koy. Malades. Silah jükte öyle getirsin yerden. Ulan kutudan kütüp öteriz. Şoğa şeyin. Sürekli tepsi. Zıngılap taşıydı. Kelin. Selamünaleyküm. Gelin. Kolga su koyulmaz. Ana. Olsun gel. Özümüzü otasın. Yeni? Evet, daha bir tavuk sağlam nasıl? Belki tuğanlar bir ulan sözün atı boşanıp gitti. Tuğanlar bugün demalış günü karata uşul ayılığızdagı jigitlerimiz 86 yılkı baldar şu arkana kulakta alıp şu ayılında bir oyun kılıp bersek dep maslahat kılıştılar tuğanlarına şu maslahat işe aşıp özgöçe bir şu ayıl cemaatımızga bir kamat katarında çay verip koyuldu degan niyet bilen mына çay içip safarga o'tiramiz. Xudoy taolo yaxshiligiga qabul qilsin. Endi hurmatli agayın tuğanlar, albatta dinimizdagi masala, qada saltimizdagi masala ökö töp kelgen bolsa albatta dinimiz chektiga qaqpaydi da munuchu. Bul bo'lib o'tgani shu ulag'imiz bo'lsin, güreşimiz bo'lsin, voleybolimiz bo'lsin, bulardan bardigi o'yin zo'r tuğanlar. Demi Peygamber aleyhisselam aytkan sözü var. Albatta at mingenni үйrötkүлө baldarыңарга, жагатканды үйрөткүлө, суга сүзгөндү үйрөткүлө деген маселе менен ошол атты минип, таптап, ошол атты таптаган убакыттагы күндөр албетте текке кетпейт. Убакыт текке кетпейт. Ошол убакыттан суралбайсың деген маселе бар. Эми урматтуу агайын туугандар, бул жерде оюн эрежесин сакташыбыз керек. Албетте ilgari mына ушул жерде палвандар отурат, ошо кандай бир күн урматтап сыйлаган болсо ошондой деңгээлде өткөрүшүбүз керек. Албетте ар бир оюнда бир акыйкаттуулук болбосо ал оюндун кадыр баркы деле жылдан жылга төмөндөй берет экен да. Ошондуктан ошол нерсени биз сактап, ушуну таза бир оюн кылып берели деп ушу жигиттерибиз, инилерибиз аракет кылып атат тугандар. Ошого бир калыстык менен сорундар бар экен, Кудайга шүгүр, ошону бир ынтымак менен bir oyun kılıp alsak деген ниет менен ушул жерде чогулуп отурабыз, урматтуу туугандар. Кудай таала ушу балдарга бир дуа кылайлы. Амин. Алхамдулиллах. Салату вассаламу аля расулиллах. Кудай таала ушул
86 жылкы балдарыбыздын баардыгын үй бүлөсү менен амандыкта кылсын. Дасторкондорун дайыма жакшылыкка жайыла берген болсун. Аллах Таала жаман сөз, жаман көздөн сактаган болсун. Дайыма ушундай айылыбызда ынтымак менен, жакшылык менен бирге болууну Кудай Таала насип эткен болсун. Улууларды урматтап, кичилерди узаттаган деңгээлде бирибизге зулум кылбай, бирибизге дайыма колдоп, жөлөп, жакшы сөздөрү менен, ширин сөздөрү менен урматтап сыйлаган эл журт болушту Кудай Таала насип эткен болсун. Булардын дагы өтүп кеткен мархумаларга Алла кылган жакшылыгы кабыл кылган болсун. Кудай Таалам дайыма алгылым десин. Урпактарына билимдүү мамлекет кызметке кызмат кыла турган эр жигит уул кыздар төрөлүүнү Кудай Таалам насип эткен болсун. Палвандар, батырлар ушундай жакшылыктар урпактарынан чыга берген болсун. Кудай Таалам тилеген тилектерин ойлогон максат ишке ашырып, дайыма эл журттун алдында жүздөрү жарык болгон бактылуу үммөттөрдөн болуш насип эткен болсун. Айылыбызда канча бир жакшылыктарды ушуга инилерибиз кылып атат. Дагы чоң жакшылыктарга жетип, ошо жакшылыкты эл менен бөлүшүнү Кудай Таалам насип эткен болсун. Amma demek orotkan dostumdan var dedi. Şimdi dostumdan bir jakşı bolsun. Эми туугандар, жакшы сөз айтылды. Биринчи оюн шоукту дагы ошо тартип, ар нерсенин тартиби бар экен да. Бул жашоонун дагы тартиби бар туугандар. Бардык ушул жашоодогу кыймыл-аракеттин да тартиби бар да. Ошо тартибин билип жашаган болсок, биз эч кандай жаңылышпаган инсан болобуз. Мына ушул балдарга Алла өмүр берсин. Канчалык эли журтубуз тартиптүү болсок, арабыздан канчалаган жакшы ниеттүү инсандар бар. Эли журтума бир мындай кылып койсом, тигиндей кылып койсом деген ниеттери бар. Эли журт тартиптүү болсо, эли журт ошол бири-бирине мээримдүү болсо, ошол иштер иш жүзүнө ашат Кудай калса. Туугандар, анан болду деп туруп кайдыгерликтен Алла сактасын туугандар. Кайдыгерликтен сактасын. Кайдыгерлик болсок, өзүбүзгө эле зулумчулук кылган болобуз. Кайдыгерлик бизге пайда келтирбейт. Ошон үчүн бири-бирибизге бир ата, бир энеден, адам ата Хаванезден тараган инсандарбыз. Бардыгыбыз бир тууганбыз туугандар. Бу жерде сен мен дегенди койгула. Аксакалбы, кошунубу кадырлашып, сыйлашып, мунун да оюн шоктуда да кадырлашып сыйлашайлы туугандар. Мына ушуну айтыш керек. Мына күнөкөр кулак менен угуп атабыз. Бир болбогон нерселерде энеңди атаңды деп жаман сөздөр айтылып кетти да туугандар. Ушул нерседен өзүбүздү кармайлык. Мана ошол кармаган чын мусулманчылык сыпаттын, улук сыпаттын бири. Өзүбүздү кармап, тартиптүү менен ойносок, өзүбүзгө эле пайда. Ушундай пайдаларга умтулайлык туугандар. Анан кийин бул канимет дүйнөнү Алла жаратып ушул жерде бардык мына жан жаныбарларды мына жылкыны да бизге баш ийдирип койгон экен. Жылкыны мен алып канчалаган оюн шоо кылып атабыз, иштерибизди аткарып атабыз. Аллага чексиз мактоолорду айтайлы туугандар. Алла бардык нерсе шартты түзүп койду. Ушул шартты ахиретте кемчилик кылган болсок да ахиретте сурап алат экен туугандар. Бүгүн бу жерде убактылуу жашоодо жашап атабыз. Бул дүйнөдөн чыныгы дүйнөгө өтүүчү инсанбыз. Ошол дүйнөдө кандай болот экен деген ой пикир менен жашап, тартиптүү болуп, ушунда оюн шокторду жакшылыкта, ынтымакчылыкта, кадырсый, бири-бирибизге бир туугандай жылуу мамиледе болуп өткөнчүлүктү Алла насип кылган болсун. Эми ушул жора жолдошторуна дагы рахмат. Мына өзүм дебесен өскө ушул жар бирадарыбыз мына Алланын бир сыноосуна кабылып, ушул Алладан шифа телеп кетип атат, келет атат деп мына ушуга жакшы ниеттерди кылып, элден бирде, журттан бир бата алсак, ушул досубузга шифа берип Алла, ушул досубузда катарга кошулуп, ушул досубузда келечекте бир жакшы ниет менен өмүр кечип, жакшы ниет менен ушул эл журтка кызмат кыла турган, исламга кызмат кылган жолдорго жетсе деген жакшы ниеттерди кылган экен, ушул ниеттер иштин ашкан болсун. Ушул жакшы ниеттин урматында ушул инсандардын дагы жашоосунда күнүмдүк үй бүлөлүк турмушунда Алла бактылуулукту берген болсун. Мына ушу тыйын акчаларын жакшылыкка жумшап аткан экен, акчаларына береке азым берсин тапкандарына. Ар дайым тапкандары жакшылыктуу садака жарыя өзүнө пайда келтире турган жакшылыктуу жолдорго жумшашып Алла насип эйлеп, мындан кийинки өмүрлөрдө дагы эли журтка үлгү боло турган бактылуу, талайлуу, бай, халыс, имандуу инсандарга тәрбиелешти Алла өзү насип эйлеп. Мааракатын чөсүн. Ынтымак болсок тынчыдат Кудай калса туугандар, ынтымак болойлук. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим.
مالك يوم الدين إياك نعبد عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve ashabi ecmaîn. Perverdigar Cerathanıgem. Özün jalgısın ya Rabbim, özünden başka ilah, özünden başka Allah yoktur. Özüne tavunavuz, özüne kana yardımcı oluş insanlarız. Özün yarattın, şunca ömür verdin, ömür içinde rızkı verip, cedir biçirip, kursaklarda toğuzup, kiyim verip, avretler rızı bekidip, çınıkı insan, adam sıfatına gelip, yana şunun arasında çınıkı Müslüman sıfat kılıp yaratkan, yana özümünü tanıtıp, özümün yoluna beken boluşup yaratkan, özüme çeksin makta olur basın. Her daim şu 5 günlük ömürde, şu okulan keremetli ayetlerden, özümün yoluna bağışlanıp, kılınan eksen nazirlerden payda olan soğuklardı, ötkön, jalfı duam mütker kelmege mumunsuna gaynılık tuğan kılık işte 70 muştuğa şeyin duam mükkellerge jana şu bizge din jetkizgen bizge şu jaşoğunun tertibini jetkizgen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem baş bolan 124 peygamberдің ruh urfaklarına jana oşoların katarına mına şu eksen nazir verip şu ötkönlerdi tilülerdi kadırlap sila urmatlap şu dostuna meyerini rayım tövüp jakşı bolsa eken eldin batası menen şu insan jakşı bolsa eken degen jakşı niyette hizmatlı kılıp atkan şu baldarga dün ötkön çoğ ata çoğ boğa ata ene kılık işte jetip uçtusuna jetip ahirette ruhu baklarına sayavangan bolsun. Şu insanlarda Allah ötkönlerdi rahmatına alıp 8 cennet, Firdavs cennette Peygamberimiz menen koşunu cennetin rahatını abadi çeksiz atışta Allah nasip eylesin. Şu insanlar daim Allah'ın ak yoluna beken bolup, ibadat kılıp bundan keyin ömürlerde İslam'a hizmet kılıp, ata-enesine hizmet kılıp, eli yurttan hizmet kılıp, arbay talbay, her daim keyingi yaşlarga, urpaklarga ülgü bol oturgan yollarda beken boluştu Allah özü nasip eylesin. Rahmat, Allah razı olsun.